Кудайдын чакырыгы 15-июль. Жусуп атасынын эң сүйүктүү уулу болгон. Бирок бир туугандары аны жек көрүшчү. Ал үй бүлөсүнүн коркунучтуу саткынчылыгын башынан өткөрсө да, Кудайдын ырайымы дайыма аны коштоп жүрдү. Ал Патифардын үйүндө кызмат кылды. Кудай ар дайым аны менен болуп, ага ийгилик берип турган. Бирок бир күнү жагдай өзгөрдү. Жалган жала менен түрмөгө камалып, Жусуп үмүтсүз абалда калды. Бир күнү ошол эле түрмөгө фараондун башкы шарап сунуучусу менен нан сунуучусу түшөт. Жусуп алардын түштөрүн жооруп берет. Ошондо эркиндикке болгон үмүт пайда болот. Бирок кайра кызматка коюлган шарап сунуучу Жусупту унутуп калат. Башталыш китебинде айтылгандай, анын жашоосу өзгөргөнчө дагы 2 жыл өтөт. 2 узак жыл. Кудай мени унутуп калдыбы деген суроолор келиши мүмкүн. Ишеними бекер эмес беле деп күрөшө турган 2 жыл. Өткөн жарааттарды жана кайгыларды эстеген 2 жыл. Ошентсе да, Кудай өз убадасын аткарат деген үмүттү сактап келген 2 жыл. 2 жылдын ичинде көп нерсе өзгөрүшү мүмкүн. Бирок Кудайга Жусупту түрмөдөн чыгарып эле койбостон, аны фараон сарайындагы эң жогорку кызматка көтөрүү үчүн дал ошол 2 жыл керек болгон. Фараон белгилүү түштөрдү көрүшү үчүн 2 жыл керек болгон. Өз биртугандары тарабынан жараланган жана достору тарабынан унутулган Жусуп аркылуу Кудай өз элин сактап калышы үчүн дагы 2 жыл керек болгон. Ошол эле Кудай Жусуптан эч качан көзүн алган эмес. Азыр сиз дагы күтүү мезгилин баштан өткөрүп жатасызбы? Кудай мени унутту деген ой менен күрөшүп жатасызбы? Кудай сиздин кайда экениңизди жана эмнеге муктаж экениңизди так билет. Ал сиздин жашооңуз үчүн болгон өзүнүн ой ниетин аткарууда. Сизге коркуунун кереги жок.